Кыргызстанда бар нерсени айтам туугандар. Көрүңүздөр обязательно. Караңыз. Мен ушул 15 жылдан бери сакыр оорусу менен ооруп келгенмин. Ушундан азыр кандай пайда көрүп, кандай жакшы болуп аткандарын мен силерге айтып берип коеюн. Кыргызстандыктар, туугандар. Бул сакыр болгонума 15 жыл болду. Менин билгениме 2010-жылы билгенмин. Азыр жашым 50-дө. Ошого чейин почти 15 жыл болуп калды. Мен сакыр болгондо биринчи чаңкайт элем. Уйкум жоголду. Путу колум чымырайт. Колум чымырайт болчу. Анан барбаган жерим калбады ушу сакыр боюнчачы. Көп жерлерге бардым. Роса издендим сакыр боюнча. Россияга барып лечение алдым. Казакстандан алдым. Өзбекстандан барып Хожабадтан алдым. Специально сакыр боюнча алдым. Бишкектен алдым. Оштон алдым. Өзгөндөн алдым. Эми кыскасы барбаган жерим калбады да, издендим ушу жакшы болуп кетейин деп. Мунун причиналары ушу уйкум жок. 4 маал ишке чыгам түндөсү. Путу колум чымырайт. Кубат жок. Көп узучуга бара албаймын. Көпчүлүктү каалабаймын. Башым ооруйт. Жаткым келет, уйкум келет. Анан мен Бишкекте больницада жаттым. Бир бай адам менен жаттым. Бул бай адам конный завод, жылкы заводу бар киши менен жатып калдым. Анан ошол киши бирөөдөн угуптур да. Карышкырдын этин жесең сакыр жок болот дегенди угуптур ол киши. Анан ол айтты, бек, мен деди карышкыр атырып келем деди, экөөбүз жейбиз деди. Анан майда деп больницадан чыккандан кийин бул киши $1000 аттырып келем деди. Анан $1000 мен чындыгында акча берген жокмун. Бул киши $1000 аттырып келдим деп карышкырдын этин алып келип экөөбүз бир апта карышкырдын этин жедик биз Бишкекте. Ошо сакыр жок болот дегенден. Бирок мен эчтеке результат берген жокмун. Жок болгон дагы жок, түшкөн дагы жок. Ошол эле акыбалда жүрө бердим. Ошондо деле ушул уйку жок. Путу колум чымырайт, тез ишке чыгам. Андан кийин көзүм зрениям кетти. Начарлап калды көзүм. Сакырдан. Мен өзүм ош Бишкекке такси кылчумун. Кийин уже машинада айдай албай калдым. Бишкекке да каттабай койдум. Анан көзүмдүн сол жагыны операция кылып тазалаттым да эми. Путтарыңыз катып калды? Путум мынабу тизеден ылдый отун да. Такта десем деле болот да. Мен ошентип коет элем өзүм путум. Такта болуп калат, отун болуп калат. Ысыбайт. Муздак. Мен жазын кышын носки чечпеймин. Жатканда деле чечпеймин. Кышта жүн пайпак менен жатам. Ошол бир аз ысыйт да. Путумду чечсем үшүйт, муздайт. Анан бир ийне менен сайгандай ооруйт да путумчу, табан. Путу колум чымырайт. Ушинтип жүрдүм. Мен айттым го, бир кече группага да сүйлөгөм. Мен карышкырдын этин жедим ушу сакырда жок болот дегендечи. Топуракты чылаптырып иштим мен. Ошону дагы талай тавап деген чыккан. Мен да ичкем. Талай тавап деген чыккан, баргандар билет. Мен onu da айтып берейин. Топуракты чылап ошону да иштик. Мен да ичтим. Мен сакырдан изденбеген жерим калбады, барбаган жерим калбады. Укканым кылдым. Дагы бир нерсени айтып берип коеюн силерге. Баштан өттү. Алаканатты ичсең сакыр жок болот экен деп WhatsAppка таркап кетти го. Анан кийин ушул дагы чыксын. Мен больницада лечениеге жаттым өзгөндө. Жатсам, ушул өзгөндөн эле эми атын дагы айтпаймын, кайерли экенин дагы айтпайм. Бир аксакал келди 80-деги. Мен жатканыма 3 күн болгондо бир аксакалды алып келип балдары жаткырды, кыздары жаткырды. Анан аба эмне ойдон келдиңиз десем, сакыр экен. Ого баласы 3 таала канат атып, 3 күн кайнатып берет. 3 күн 3 öğün жейби, 4-үнчү күнү сакыры 22 болуп келди. Мен силерди больницада мажырым талдан не тутуп алып жеп аткан окшойт деп атам. Мен ошону айтып берип коеюн. Ошондо ала канатты баягы киши баласы эми ол дагы жакшы ниет менен жакшы болуп кетсин атам деген да. Ол 3 öğün атып келет экен дагы. 3 öğün 3 күн кайнатып жеп алат экен. Анан келди, сакыры 22 менен келди, аксакал эми жаш өтүп калган. Анан врач айтты, эмне болуп нарушение кылдыңыз аба, эмне көтөрүп алдыңыз деди эле. Айтпады. Врачка айтпады. Не болгонунчу? Билбейм, балам көтөрүлүп кетти дагы. Врач чыгып кетет го входдон кийин. Анан бизге айтты,
балам алаканат атып келди эле үчөөнү жеп кайнатып ичтим эле, анан уже сакырым көтөрүлүп кетти атпайбы. Ошон үчүн айтып коеюн, айыр нерсени кыла бербегиле туугандар. Вообще кылбагыла, бул болбойт нерсе. Топурагам ичтим мен, карышкырдын эчин жедим, алакантты бирок жеген жокмун. Алакант жеген жокмун. Ошо жегендерди көрдүм. Аны дагы көрдүм. Анан ушинтип жүрүп бир YouTube'дан көрүп калдым, ошо Өзбекстандан стоп диабет деп көрүп калдым. Анан аны окуп чыгып, жакшы болгондордун комментарияларын окудум. Анан мен ушул балдар менен байланышка чыктым. Анан ушул силердин стоп диабетиңерди укканыңардан кийин мен Өзбекстанга бардым өзүм. Кыдыршага барып, Беговаттан таможнядан өтүп, силер менен туугандарым бар, ал жерде эжем бар, жездем бар, аларга чалдырып, силер менен байланыштырып туруп, анан мен өтүп 2 күн жаттым ошол жерде. Жатып, заказ берип алдырдым ушул. Мына ушул, алдырдым мына. Стоп диабет ушул. Мынау стоп диабет таблеткасы, мынау чорный тимини. Ушул алдырдым. Коробкасы да мына стоп диабет. Анан бул жерде мына чайы бар. 3 коробка чайы бар. Ушул бир курсу 3 айга жетет экен. 3 ай болот экен бир курстугу. Анан натуральный бат экен бул. Мен окуп чыктым. Анан кирип карап чыктым мына окуп. Ушуну алып 8 февраль күнү Өзбекстандан алып келдим. 10 февраль күнү баштадым ичишти. Ичип бүгүн Кудай кааласа 16 күн болду ичкениме. Эми 16 күндө билген результатымды айтып берейин. Эмне болдум? 16 күндө биринчи 2-3 күн ичкенде козгоду окшойт. Буттарым ооруду, бөйрөгүм ооруду. Анан өзүм дагы чото ишенбей калдым. Чото бул козгоду же нито ичип алдымбы дедим да. Же туура эмес дарыны алып алдымбы деп бир аз ойлондум. Мен 1 миллион 200 миңге сум кап чыктым да, $100 экен. Эми бул акчасына дагы ойлодум, ушун $100 бекерли кетирдимби дедим. Кайтадан кийин кой, ыхлас кылып ишенип ичейин деп 7 күн 8 күн. Биринчи өлчөгөмдө сакырым 16 болду. Ушуну баштайлык. Анан иче баштадым. 10 күн ичип туруп өлчөсөм 9 болду сакырым. Бул после еди, тамактан кийин болду бул. После еди 9 болду. Ачкарды мен өлчөгөн жокмун. После еди өлчөп көрсөм 9 болду. После еди 9 болду. Анан өзүм ишенип калдым. Значит, муну иче берейин. Онун үстүнө 15 жыл сакыр болгон адам бир күндө же бир айда же 15 күндө эле сакыры жок болуп кетиши, резко түшүп кетиш кыйын да. Эми результаты 13 күн дегенде билдим мен. 12 күн, 13 күн дегенде 3 мал, 4 мал чыгып аткан эшикке 1 күн 2 күн чыктым. 2 күн чыктым дагы 13-14 күндөрү бир эле мал чыгып атам. Кечинде дагы Кудай кааласа бир эле күн чыктым. Бир эле мал чыктым эшикке. Ол болду, анан уйкум жок болчу менин. Уйкумдан 9да жатат элем. 5:30-6да туруп алат элем да. Эшикке көп чыккангабы, уйкум качып атабы, ушундай болчу элем. Азыр эми уйкум дагы сонун, мурункудай уктап атам. Кайсы күнү 9га чейин уктадым мен. 8-9га чейин уктап атам азырчы. Эмне болуп аткан результат да. Анан бүт колум чымырап, көзүм телевизордогу баягы бегущий рекламаны жакшы көрбөйт элем. Мен очки менен жүрөм да. Азыр ошону бир аз окуп калдым. Көзгө да таасир берип атат. Анан путум мына тизеден ылдыйы. Мынадан аяк отун болчу да, мына. Отун. Урсаң сезбейт да. Азыр мага мынандай болуп атат, өзүмчө да. Али баштан өткөн таап дегенде мен сакыр боло берип, таап болуп калдым окшойт. Мынадан мына жерден бирдеке түшүп, ысып, мына тапанга түштү. Мына манжанын үстүндө мына тапанда турат да. Бирдеке топтолуп түшүп, чыгып кетейин деп атат. Ушул мен түшүнүп атам, ушул барып сүркүрөп чыгып кетет, айланып кетет да. Азыр тапаным менен мына үстүндө турат. Бирок мыяктарым бошорду, кой берди. Кечкурун 2 күндөн бери чечип уктап атам. Айпагым чечип уктадым. Путум кармасам ысык. Эми ысып калды путумчу, бирок ысып калды. Результат ошолардан уктап калдым. Жакшы уктап атамын. Нервин нивидейз алдын? Айтпа. Көпчүлүккө бара албайм. Ызычууга бара албаймын. 6 адам 7 адамдан өткөндөн кийин көпчүлүккө бара албайм. Анан бирөө менен тез эле урушуп кетем. Тез эле бакырышып, кыйкырышып, тарс турс. Керек болсо минип жүргөн машина менен эле уруп берет элем, тарс турс этип берет. Ушундай немелер причиналары бар эле.
Эми бул стоп диабеттин алып ичкеним ошол 16 күн болду. 16 күндөгү результат ушул менде. Мен Bir ay içesiz kança bulup kanday bulup. Эми İki ay мен içesiz kanday bulup. эми Кудо кааласа ишенич жакшы. 15 жыл жүрдүм го мен сакыр менен. Изденип атам. Бирок стоп диабетти алгандан бери Кудога шүгүр. Дартты ала берет, шифаны ала берет дейт го. Бирок Кудо кааласа силер себепчи болуп каласыңар да. Өткүрбек менен Дастанбектер силер себепчи болуп каласыңар. Мен бирок баарын эле айтам. Ушу сакыр диабет менен ооруп аткандарга алып ичкиле. Кудо кааласа жакшы результат берип атат. Ана топтоду го мана. Сакыр. Мына ушул отургандар ушул кичине диабет менен ооругандар экен. Анан мен больницага ар 6 айдан жатам. Ар 6 айда жатканда эми акчасын да айтыш керек да 15 миңден кетет. Ар 6 айда 15 миңден кетип турат. Бирок ал убактынча болуп атат да. 10 күн жатсам 16-17 миң жатам, 6-7ге түшөт. 3 күн 4 күндөн кийин эле кайта ошол көтөрүлүп кетет. Бирок диетаны кармап атам. Анан инсуфордун 500-дүн ичем. Пакет ичип атам. Жатаарда бир таблетка ичип коюп атам. Себеби врач мага ошондой деди, пока ошол ичип туруң деди. Ичип атам 500-дүгүн. Кийин акырын чыгарып берет да. Анан эми врачтын айтышы боюнча 1 ай 2 ай ичип тура бериң, анан сакырыңыз нормалашкандан кийин аны ичпей койсоңуз дагы болот деди. Бирок мен сакырлык диабеттерге айтайын, сакыр жок болуп кетпейт. Негизи бул диабет дагы жок кылып бере албайт. Бул просто кармап турат да. Норма кылып кармап турат экен. Симптомдорун жоготот. Эми жоготот экен. Ушул мына пут ооруган, көз ооруган, уйкуну, чымырагандарды жоготуп берет экен. Ушуну нормалдаштырып алсак, 6-7де жүрсөк, бизге нормальный болот. Сакырчы. Эми ошону да өзүбүз дагы диетаны кармашыбыз керек. Анан баягы көп настроение болбош керек. Бул сакыр байлардын оорусу деп коет да. Сакырды ошондой айтат да, байлардын оорусу дейт. Мына сакыр менен ооругандар баары бай адамдарбыз да биз. Шириндер деп эркелетип коеюн, шириндиктер. Анан ушул диетаны да кармашыбыз керек. Ичип аткан инсулин болсо, алып аткан инсулин болсо, инсулин деле алыш керек. Таблетка болсо, таблетканы. Бирок барып кээ бириги 3 айда результат берет экен. Кээ бириги 6 айда. Мен 105 кило элем весим. Весим азыр 70 кило. 30 кило, 35 кило вес жоготтум да. Бул вестин жоголушу адам көп зара кылган сайын вес түшө берет да. Бул ошонуку да. Эгерде сакыр норма болгон болсо, зараны аз кылган болсоң, вес дагы түшпөйт. Вес кошосуң кайта. Анан уйку дагы болуш керек. Туура. Ооба. Бул туура уйку адам эч жериң оорубаса уктайсың да. Бир жериң ооруп турса уктабайсың. Түнү путум ооруп, чымырап, мына ийне менен саят да. Ошондо уйку болбойт. Анан путту ысыкка киргизип, печкеге, ток печкеге ысык ооруп болбойт да сакырда. Мен эми врачтардан укканым, анан дагы стажерлардан, анан мына тырмактарды да кыскалганга болбойт экен сакырда. Анан путту кыскан нерсе кийбеш керек. Мен болушунча бут кийим кийем, бир размер чоң алып кийем. Анан сакыр адам баняга, сауна, немеге парга киргенге болбойт да. Мен себеби бир парга кирип алып жыгылып калганмын. Сакыр көтөрүп берет экен. Ошон үчүн парга да кирбейм азыр. Мындайлы жуунуп чыгам. Анан сакырда көбүрөөк эт жеш керек экен биз. Сакырда. Мен ушинтип угам, анан өзүм да этти көп жейм. Жылкын эти болот да сакырга. Жесе болот свежий малында. Малдын этин жесе болот, кара эттерин. Тобоктун этин жесе болот, только терисин сыйрып салыш керек. Терisi көтөрүп салат холестеринге. Эчкинин этин дагы болот деп калат. Тукум болот, жумуртка болот жесеңиз болот дейт. Анан койдун эти, шорпосу бир аз көтөрөт экен сакырды. Себеби мен шорпосун ичип, койдун этин жеп көрүп, өлчөп көргөм да, результатын билгенмин. Ошон үчүн койдун көшүнү, давленияны да көтөрөт. Анын менин давлениям наоборот сакыр болгондон бери кээ бир айтат, сакырда давление көтөрүлөт дейт. Менде көтөрүлбөйт. 110'da 80, 110'da 70, 100'e 80, 100'e 70 жүрөм. Сакыр болгондон кийин ушинтип калдым. Сакыр болгонго чейин 120'da 80 жүрчүмүн деп ойлойм. Азыр наоборот болуп калды. Ал эми бул сакырда көбүрөөк өзүбүздүн диета кармашыбыз керек. Азыр ичип аткан дарыларды ичип туруш керек, ширинге аралашпаш керек.
бул боло берет деген болбойт да сахарда. Нан деле сахарды көтөрөт. Нан көтөрөт экен. Анан эми биз болушунча карандан жешибиз керек экен. Бул өзүбүздүн сахарный диабеттергечи народный магазиндерде, чоң магазиндерде өзгө кантыбыз бар, печеньебиз бар, өзү жей турган, нандарыбыз бар, ошолорду алып жесек болот. Мына түрттүн дагы пайдасы жакшы. Түрт жеш керек сахарга көбүрөөкчү. Сахарда түп дагы жакшы. Анан баягы боло берет деп ичип жеп алсак, өзүбүз кыйнап коебуз да. Бул сахарда орто жүрүшүбүз керек. Сүйүнүп кеткенден болбойт бизге. Резкий кап болгондон болбойт. Эми энди ушул результаттар Кудай кааласа баары жакшы. 16 күндө шуну билдим. Дагы мына Кудай кааласа 1 ай чейинчи Алла шифа берип, дагы сахарларым нормалашып калса, дагы болгон результаттарды айтып турабыз. Мына группаларыбыз ачылып калды. Ошо группаларда болгон мен сайратма эмесмин. Мен силерди тааныбаймын. Бир сом пулуңарды алганым жок. Мен болгону гана айтып атамын. Себеби туруусун айтыш керек да, туурабы? Бул жерде кээ бирлер болуп калышы мүмкүн. Мен силерди тааныбайм, билбейм. Бирок силер себепчисиңер да ушуга. Силер менен сүйлөшүп, ушуну алып ичип атабыз. Mana bizni qonaq qilib o'tiribsiz hozir. Эми ушу үйгө чакырдым бүгүн Кудай кааласа келгиле деп. Эми Аш кылдык mana өзгөн киришти. тааныш болуп калдык. Силер көп адамдарга себепчи болуп каласыңар. Колдон келсе ушул консультацияларды бергиле. Анан мүмкүн болушунча ушу диабетти мен угуп калдым. Поделкасы самопал бар дептир. Ушуну чыгарбасын. Ушуну караштыргыла. Биз өзүбүз деле алып атканда караштырабыз. Мүмкүн болсо ушу элдерге жардам бергиле. Колдон келишинче. Мына өткөрбек менен Дастан атайыбыз Өзбекстандан өтүп келди. Сүйлөшүп атабыз. Ушу Кудай кааласа Кыргызстанга дагы ушул диабет, стоп диабетти булар чыгарып, ушул өзгөнгө дагы бир точка ачышат. Ошко, Жалал-Абадка, Кудай кааласа ушундай Бишкекке ушундай ниеттери бар экен. Бизди азыр доставка кыйнап атат да, Дастанбек. Кимдир бирөөлөр сурап атат, кантип алдырабыз, кантип алабыз, Өзбекстанга келип алып чыгыш керек болуп атат. Ушуну бир жолго коюп берсеңер. Hozir O'shda Aravanskiygacha жеткирди берди агай. Ушуну бир жолго коюп берсеңер, доставканы, өзгөнгө бир точка Жалал-Абад, Ош, Бишкек кылып, эми элдерге жардам болот да. Анан мүмкүнчүлүк болсо, ошол акчасын бир сенада кармагыла. Көтөрүп бербегиле, өткөрбек акчасынчы. Эми кимдир бирөөлөр пайдаланайын дебесин. Ошол сенаны бир сенада эле кармап бергиле. Элдерге кыйын азырчы. Туурабы? Эми менин айтайын дегенимчи, $100 $200 эгерде ошондон шифа тийсечи, биз шифа тапсакчы акчабызга урунбайбыз. Акчаны канча кетирдик? Бирок ошону ичип алып дагы пайда бербесе, ачышып каласың да. Пайда берип атса, ачышпайсың. Шифа берсе. Мына мен азыр группада 350 адам болуп калдык да. Ошол 350 адамдын ар биринин сөзүн угуп атам. Чоң эжелер бар экен, менен чоң улуу агалар бар экен. Мен билбейм, менин эле жашым, мен 50дөмүн. Менин жашы барбы жокпу? Ошолор 350 адам деле силердин таанышыңар эмес да. Казакстан чыгып атат, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстандан чыгып атат. Ошолар бардыгы эле туруусун айтып атат. Результатын болгондо айтат. Мен иштим эле мынтип калдым, мен иштим эле мынтип калдым. Кээ бир айтат, мен 1 ай болуп иштим, пока эчтеке сезбей атам деп. Эми ал бир күндө 2 күндө эле результат берип бербейт да. Ооба да, айым алып берип бербейт да. Мен 15 жыл болду. 15 жылда 16 күндө бердим деп атпаймынбы? Эсептеп берип турса сага. Ошондой болдубу? Эми Кудай кааласа Ixlos qilib ichish kerak. муну негизи ишеним менен бисмилла деп туруп эртең менен. Мен эми кимге кандай врачтар айтаттыр го, мен эртең менен туруп эле бисмилла деп туруп таблетканы ичип атам. 5 минут 10 мүнөттөн кийин чорный эмени ичип атам тиминди. Ошондо жарым сааттан кийин тамак ичип атам. Тамак ичип алгандан кийин жүрө беремби? Кечинде ужинге 1 саат калганда, мага врач айтканын айтып атам. 1 саат калганда 1 таблетка ичем, стоп диабеттен. Ортосунда 3 саат болот, тамак ичип жаткычама, жатарда 1 таблетканы ичип жатып алат. Чайыны 1 литрдик термоско дамдап алып атам. Ошол 1 күнгө жетет экен. Эртең менен 1 пиала ичип коем. Эшке чыгып кетсем же жумушка кетсем, келгенден кийин 1 пиала ичип коем. Ошондо 1 литрди 1 күндө ичип атам. Бирок чаңком дагы калды. Азыр ондой эле чайды, сууну ичпей атам. Эшке чыгышым калды. 1 маал өттүм да ушуга Кудай кааласа. 1 маал өттүм. 4 маал кыйналып кеттим. Кыштын күнү эшке чыгамын, ар 2 саатта. Эшке чыккандан кыштын күнү уйкуң ачылып кетет.
Эми жер үйдө жашайбыз да биз. Домдогудай условия жок, туалетибиз сыртта. Чыгып келген кичен уйкуң ачылып кетет, жатасың. Уйку келбейт, дагы ишке чыгам. Ошентип эле 5-6 болуп кетип аткан да. Кудду ошондой болуп аттык да. Анан кийин муну ичкенден кийин азыр бир мал чыктым да. 2 күн болду ушу бир эле мал чыкканыма. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Бир жагы Алладан. Алла меллеттен бериш, шипаны берсин. Эми бир жагы силер себепкерсиңер. Анан мен мынау тууганым буяк классташым, ояк мен өз бир тууган карындашым ошо туулган күнү экен, ошого эле келген жана силер чакырдым го. Эми булардан деле результат эме алып койсоңор болот интервью. Буяктан деле алып койсоңор болот. Бул эже деле сахар менен оруткен. Канча жыл болду. Эми алып ичкиле эжелер. Айгүл сен деле алып ич, Али сен деле алып ич. Мен пайдасын билдим. Ошон үчүн силерге болгон айтып берип атам. Мына стоп диабетти алып иче бергиле. Пайдасын көрөсүңөр. Бирок шашпагыла, сабыр кылгыла да. Бүгүн ичип эртеге результат издебегиле. Кайта 1 ай күткүлө. 1 ай. 15 күндө берип атат, 10 күндө берип атат, 4 күндө берип атат. 1 айдан кийин Кудай кааласа берет результат. Кудай кааласа Алла шифа берет.